Кыргызстандан эстерге каяш айткан аалым. Деги биздин элден диссиденттер чыкканбы? Эстерде сейрек болсо да диссиденттик болгонун бизге чоң сыр кылып, университеттеги тарых факультетиндеги агайларыбыз шыбырашып айтып калышчу. Эсимде. Андай кыймыл бизде да болгонбу? Деп кызыгып сурап калгандарга берилчү жооп мындай болчу. Диссиденттик эстердин көпчүлүк республикаларында болгон. Бир гана Кыргыз эстеринде андай балекет болгон жок. А бизде эмнеге болгон эмес? Бул суроого эч ким жооп бере алчу эмес. Чын-чынында бул маселе эң маанилүү. Анын артында барк баасы баштагысынан кем калбаган дагы бир маселенин башы кылтыйып чыгат. Кыргыз эстеринде азыркы кезде кабелтең тартып калган жарандык жигердүүлүктүн башаты көктөп чыкчу тамыры болгонбу. Кадимки эле жарандык коом анын өз алдынчалык белгилерин ала жүрчү чен өлчөмдөрү бар беле. Аларга өбөлгө түзүп берчү жарандардын жеке укуктары менен эркиндигин жарандар өзүн өзү аңдап, адамдык беделин кадырлай билчү беле. Андрей Колесников өз китебинде диссиденттик жайында мындай пикирин ортого салат. Жарандык аң сезим кандай негиздерге таянып ойгоноорун изилдөө абдан маанилүү. Анткени өз алдынча ойлонгон адамдардын чыгышын шарттайт. Алардын бирикмеси аягында келип өлкөнүн өзгөрүшүнө алып келет. Мезгил маанайын мыкты билиш үчүн аны аңдап чыгуу зарыл. 1940-1980 жылдарды түшүнүү үчүн мына буларды билүү керек. Жарандык аң сезимдин таржымалы бүгүн эртең менен эле башталган жери жок. Facebook менен Telegram чыкканга чейин деле социалдык тармактар болгон. Алар гитаралар, магнитофондор, жашырын басма, анан ашканадагы акырын сүйлөшүүлөр. Биз кайсы бир алыптарга таянып турабыз. Алар башка дөөлөргө таянышат. Мына ушул өтмө катар байланыш ондогон жылдарды картып келатат. Жарандык аң сезимдин тарых таржымалынын өзүнө ылайык мыйзам ченемдери болот. Кайра-кайра кайталанчу сюжеттери бар. Анын баары коомдо болуп жаткандарды жарандардын аңдап түшүнүшүнө, бүгүнкү күндө эмне болуп жатканын билишине мүмкүнчүлүк түзүп берет. Эмне? Совет мезгилинде Кыргызстанда бир да бирөө чындап өз укугу, өз мүмкүнчүлүктөрү тууралуу ой жүгүртүп, өз алдынча суроо койгон эмеспи? Кайсы бир адам же улуттун өкүлү ошол кезде жар салынган эркиндик тууралуу ойлонгон эмеспи? Бирөө да угуза көпчүлүк алдында суроо койгон эмеспи? Бизден бир да батыл киши чыккан эмеспи эмне? Жарандык дегенге негиз болчу маселелерди козгой албай койкоюп отурушканбы эмне? Биз баарыбыз ошол кезде кимге таяна алмакпыз? Суроолор жоопсуз. Мен интервью алган диссидент деген категорияга кирчүүлөрдүн баары жогу артынан куугун түшүп, түрмөгө жатып чыккан адамдардын баары бир ооздон мындай дешти. Саясий камакта кармалгандардын басымдуу көпчүлүгү Борбор Азия менен Кавказдан болчу. Түрмө толуп ташып турчу. Андайлар көп эле. Мүмкүн алар тууралуу силер ачык айтпадыңар окшойт. Буга чейин азыр деле Кыргызстан өз алдынчалыкка жетишкен эгемендик заманда эстер деген эңгезер өлкөнү бактыбызга жаралган бир оомат, жок болуп бараткан калкты сактап калган тарыхтын бир берешендиги катары карап, ушул ыңгайда мактоону жакшы көрөбүз. Ушул ыңгайда гана Совет мезгилин сыпаттоону жактырабыз. Совет мезгилинде гана Кыргыз эли башкалар менен тең ата дүйнөлүк цивилизацияга аралашканын, улуу өлкөнүн цивилизациячыл миссиясын айтып түгөтө албайбыз. Бул мактоо советтик кезинде өзгөчө сый урматка татычуу эле. Азырда баштагы маанисин жогото элек. Социализм берген мүмкүнчүлүктү жакшы пайдалана албаганыбыз, толгон токой коммунисттик жеңиштерге карабай улут болуу,
мамлекет куруу жаатында бир топ мүчөлүштүктөргө жол бергенибиз айтылып келет. Деги эле социализм жетишкендиктерин жакшы пайдалана албаганыбыз үчүн ириде биз өзүбүз гана күнөөлүү экенибиз белгиленип, ушундай түшүнүк, ушундай көз караш бирден бир туура пикир катары жашап келет. Мындан башкача болушу мүмкүн эмес дешчү. Социализмдин жетишкендигине кимдир бирөө мурдагы заманда же азыр деле шек келтирсе, сын айтса, же каршы чыкса, баштагы учурду кой. Ушу азыр деле андайды көпчүлүк жактыра бербейт. Жалпылап жабыла жаманатты кылуудан кайра тартпайт. Андайларды мурда коомдук турмуштан четтетип, мамлекеттик тарыхтан чийип салышчу. Тарыхтан, жылнаамалардан атын өчүрүп, эмгегин эске албай коюшчу. Аты жөнү болсо айыптууга тарыганы айтылчу. Андай болбош керек экендигин белгиленчү. Бары жогу билинбей, атайлап унуткарылчу. Тарых факультетинин студенттери кыйла жылдар бою Алашорду эмне экенин билбей келдик. Исхак Разаков тууралуу деле чечилип айта беришчү эмес. Башкалары тууралуу азыр деле унчукпай келатабыз. Анткен менен атын атап эстей тургандар бар. Биз аларга таянып турабыз. 1960 жылдары диссиденттер менен СССР менен чыгыш Европа өлкөлөрүндөгү оппозициялык кыймыл өкүлдөрүнө карата колдонушкан. Мурдагы антисоветтик жана антикоммунисттик кыймылдардан айырмаланып, диссиденттер советтик түзүлүш менен марксчыл идеологияга каршы тынч каршылык көрсөтүү жолун тандап алышкан. Советтик мыйзамдар менен расмий жарыяланган баалуулуктарга таянышкан. Диссиденттер зордук зомбулуксуз, баарын ачык мыйзам эрежелерин сактоо аркылуу каршылык көрсөтүүнү туура көрүшкөн. Кайсы бир уюшкан максаттуу топтор тууралуу айтуу кыйын. Албетте, жалпы СССРдеги эркиндикти сүйгөн башка адамдарга мүнөздүү нерселер, өңдөш тенденциялар бул жерде деле болгон. Адамдар чогулуп отуруп калышчу, ашканада отуруп талкуулашчу. Азаттык дагы башка тыюу салынган толкундардан чет өлкөлүк маалымат каражаттарын угушчу. Эркиндикти өзгөчө жакшы көргөн жалтанбас азаматтар, чогулган топтор жалпы СССРден тоону багынтканы чогулушчу. Алардын көбү нааразы болгондор эле. Анысын Высоцкий, Галич, Акуджава менен Бизбордун ырларын ырдоо аркылуу чыгарышчу. Жашыруун басылган китептерди таап окушчу. Тыюу салынган китептер Кыргыз СССРинде басылганбы же четтен алынып келгенби? Бул өзүнчө изилдене турган тема. Тыюу салынган жашыруун китептер колдон колго өтүп жыртылганча окулганын, аны жигердүү позициядагы адамдардын баары биздин сурамжыга катышкандар ырасташты. Улутчулдар. Таң калыштуусу, патсоветтик мейкинде ушул сөз эмдигиче жаманаттыдан кутула элек. Улутчулдар дегенде адатта Орто Азия менен Кавказдан чыккан жарандарга гана тиешелүү сөз катары колдонушчу. Интернационалдык мамлекетте баары бирдей болушу керек эле. Түгел баары. Бирок бул түшүнүк эл достугуна кошчу эмес. Ар кыл маданий этнографиялык багыттардагы элдик колөнөрчүлүк, ыр-бийлерде, башка этнографиялык маани мазмундагы жеке адамга караганда көпчүлүк топко көбүрөөк басым жасаган маданий иш-чараларда белгиленчү эмес. 1950-1980 жылдары СССРде интернационализмдин күнү тууп, улуттук дегендин баары четке кагылып, Совет коому бир улут жараяны көбүрөөк козголо баштаган. Совет бийлигине ыраазы, баарына макул, башкача суроо бербеген, эч кандай нааразылыгы жок калк жашачу беле. Бул суроого жоопту биз ачыкка чыкпаган, көп айтылбаган жеке адамдардын тарыхынан таба алабыз. 1990 жылдары архивдер революциясы башталды. Тарыхтын буга чейин актай калып келаткан барактары ачыла баштады. Бул кененчилик көпкө деле созулбады. Бирок ошол кыска убакытта эле
Совет бийлигинин буга чейин жаап жашырып келаткан эчең кыңыр иштерин ачып кетти. Тагдыры татаал адамдардын көргөн бакканы ошол кезде жалпыга жар салынган. Ал адамдар кандай куугунтуктарга кабылды, кандай кысымга алынды. Аларды элден четтетип, системанын өгөй баласы кылып, бийлик басмырлап турду. Кызматты кой, илим менен маданиятка жакындатышпады. Кубанычбек Нурбеков тагдыры татаал инсан. Анын чиелешкен өмүр жолу, былк этпес позициясы кийинки жашоо турмушунда кандай бийиктерге көкөлөп, кандай төмөндөгөнүн айтып отурса узак сөз. Ал катарлаштарынан озуп, кесиптик жагынан чоң бийиктиктерге жеткен. Кыргызстандагы биринчи юридика илимдеринин доктору болгон. Бул анын кесиптик гана жетишкендиги эмес. Анын азга алымсынбаган кесиптик жолу өз элинин тарыхы менен каада салтын терең изилдеп, таасын түшүнүүгө багытталган. Албетте, ал диссидент болчу. Анын ой өрүшүнүн мейкиндиги, башкача ой жүгүртүүсү, өлкөнүн негизги мыйзамы кантип реалдуу баш мыйзамдын ар тараптуу нормаларын бурмалап салганын таап чыгышы жанында жүргөн юрист кесиптештерин таң калтырчу. Борбордо отурган ири окумуштуулардын мактоосуна арзычу. Анын акыл эсине, кесиптик чеберчилигине ошол кездеги башкаруу тизгинин мыкчып отургандар суктанышчу. Анткени алар ошол кездеги укук академиясынан билим алып, белгилүү укук мектебинен узанып чыккандар болчу. А бирок аны таламайга деле ошолор алышты. Жогорку жактагылардын айткан дегенин оозунан чыга электе илип алышчу кошоматчылар, Кыргыз ССРинин жогорку бийлигине жетип алгандар таланттуу илимпоздду жабыла тепкилешти. Эркиндикти сүйүү, башкалардан өзгөчөлүү ой туюм, ананда өзгөлөрдү туурабаган адам, баары кылга тизгендей какайып жүргөн партиялык аппаратчылардын арасында чоң борбордон келчү буйрукту бүгүлүп түшүп аткаруунун кыныгын алган билимчи бийлик эгелерине жакпай калган. Тарых факультетин аяктагандан кийин 90-жылдарда санарбын жождордун биринде мамлекет менен укуктун тарыхы деген сабакты бары жогу билинбеген 1964-жылкы китеп менен өтүп калдым. Ошол карлыгы жеткен совет мезгилинен калган китепти ушул кезге чейин укук таануучулар менен тарыхчылар колдонуп келатышканы мени аябай таң калткан. Бирок ал китепти бир ачкан бойдон түнү менен аягына чыгайын деп отурганым алигиче эсимде. Ал китепте өз элин аябай сүйгөн, анын ысыгына күйүп, суугуна тоңгон автордун эч кимден жашырбаган сыры катылып жаткандай сезилген. Баяндоосу бир ыргакта, эч кандай идеологиялык пафосу жок. Партия менен өкмөткө басса турса мактоо айтуудан тажабаган авторлордон деле эмес. Совет заманындагы окуулуктарда партия менен өкмөткө ыраазылык жайнап турчу эле го. Мен барактаган китепте анын жоктугу бир алды таң калтырган. Бир топ нерселерди айтпай кеткендей таасир калтырды. Ошол китептин автору ал кезде мен билбеген Кубанычбек Нурбеков деген окумуштуу экен. Ал китепти кыйла жылдар бою баары колдонушту. Бирок анын автору ким экенин баары эле батынып айта алышчу эмес. Анын сүрөтү башкалардай болуп, жогорку окуу жайлар менен академия мекемелеринде илинип турчу эмес. Кийин мага анын кайгылуу тагдырын шыбырап айтып беришти. Анан ал киши тууралуу макалалар, башка маалыматтар чыкты. Кубанычбек Нурбеков 1928-жылы 26 апрелде Кедайбай уулу Нурбектин үй бүлөсүндө төрөлгөн. Ал киши революцияга чейин бий болгон экен. Атасынын бий болгону кыйла жыл жашырылып келген. Бардык үй бүлөдө ошентип жашырып коюшчу. Таптык теңсиздикке каршы турган өлкөдө, байгедей жок баары бактылуу мамлекетте бийдин баласы бийлеп калганга жол берилчү эмес. Андай билинип калса чатак чыкмак. Билим, кызмат деп киши тууралуу андайда кеп кылбай койгон оң эле. Нурбек көп балалуу болгон экен. Аялы Өмүралы кызы Алиман 11 бала төрөп, баарын эрезеге жеткирет. Кубанычбек 9-баласы. 8 жашка чыкканда
1936 ал 7 жылдык кеңеш мектебине окууга кирет. Мектепти бүткөндөн кийин аны башталгыч класстарга мугалим кылып алышат. 1945 Талас облусунун билим берүү бөлүмү Покровка районундагы мектептердин бирине окуу бөлүмүнүн башчысы кылып которот. 1947 Нурбеков Ташкент мамлекеттик юридикалык институттун студенти болуп, аны 1951 ийгиликтүү аяктайт. Ошондон тартып билим пост менен окутуучунун жылдызы жанып, иши илгерилей баштайт. Кубанычбек Нурбеков Кыргыз советтик укук таануунун башатында турган окумуштуулардын бири. 1958 ал Москвада Кыргыз АССРинин Кыргыз ССРине өзгөрүшү деген темада кандидаттык диссертациясын жактайт. 1968 ал Кыргызстандагы биринчи юридикалык илимдердин доктору болуп калат. Анын доктордук диссертациясынын темасы Кыргыз улуттук мамлекеттүүлүгүнүн жаралышы жана өнүгүшү. Анын илимдеги өмүрдөгү жолу кандай да болсо кызматка жетип, системага ыңгайлашуу болгон эмес. Илимий кызматчылыгы мамлекет, анын эреже шарттары болчу. Өз элинин келечегин, алдыга багытталган мүмкүнчүлүктөрүн изилдөө, кенен кесир аңдоо эле. Кубанычбек Нурбековдун изилдөөчүлүк таланты, окумуштуулук дарамети ошол кезде жаңылык катары эсептелген багытта улантылып жаткан. Теманын аталышы Кыргызстандагы мамлекет менен укуктун теориясы болчу. Бул жалаң гана илимий изилдөөгө таянган багыт эмес. Ириде жаңы илимге, педагогикалык ишмердикке негизделген багыт эле. Буга чейин укук менен мамлекет теориясы боюнча адистерди Россия, Өзбекстан менен Казакстандан гана даярдашчу. Замандаштардын эскерүүсүнө караганда Кубанычбек Нурбеков турмушту кылдат туйган, башкаларга ошондой мамиле жасаган, лекцияны катыра окуган, укмуш педагог болгон экен. Өз кадырын билгенин, башкаларга калыс мамиле кылгандыгы менен айырмаланып турганын замандаштары бир ооздон эскеришет. Анын ар бир эмгегин студенттер тытылганча окуп, анын негизинде сынак тапшырышчу. Башында окутуучу, советтик укук кафедрасынын доценти, профессору, юридика факультетинин деканы болуп иштеген. Кубанычбек Нурбеков Кыргызстандагы белгилүү юрист укук таануучуларды тарбиялап өстүргөн. Нурбековдун системага каршы иштери качан башталган? Башында жакшы башталган жакшы ишти эмне билдирип кетти? Өзү бузган. Анын уяты менен элдин кызыкчылыгын коргоо жана аны түшүнүү ушуга алып келген. Эл кызыкчылыгы дегенди ириде СССР мамлекети менен укугу сакташ керек эле. Ал укук илимдерин жөн гана окуп, ага башка турчу эмес. Илимди ал Советтер Союзундагы баарына бирдей мүмкүнчүлүктү пайдаланып, өнүгүүгө умтулуу деп түшүнгөн. Ал кездеги осол деп эсептелген эки нерсени кечиришкен эмес. Диссидент катары мүнөздөөгө негиз берчү жагдайлар ушул жерден тактап, ырастап койчу бир жагдай бар. Нурбековго жашырын китеп чыгарып, аны таратуунун кажаты жок болчу. Нурбековдун айтам десе, чыгайын десе даяр турган трибунасы, жогорку академиялык трибуна. Ичинде топтолгон ойлорун студенттерге, кесиптештерине айта берсе болмок. Алардын арасында эртеңки күнү бийликтин аргыл тепкичтерине отурчу атка минерлер, билим алууга куштар жаштар бар эле. Алар аз келсе илимий эмгектерди жазчу, жарыялачу, лекцияларды окуучу. Номер 1 зыяндуу ой улут маселеси. Улуттук өнүгүүнүн келечеги улуттук кадрлар, улуттук тил, улуттук салт, улуттук маданият. Номер 2 зыяндуу ой СССР конституциясы, анын реалдуу жана кожо көргөнгө колдонулушу. Улут маселеси. Интернационалдык коомдук коммунизмди куруу теңдик, дагы теңдик дегенди гана түшүндүрчү. Империянын чет жагасында жашагандар ага ыраазы гана болушу керек эле. Идеалында борбору Москвада жайгашкан СССРдин цивилизациячылык миссиясына ыраазы болуп, ага татыктуу боло албаган үчүн азын-оолак өзүн айыптуу сезиш керек эле. Буга ынанбагандар деле кездешчү, аларды тыйып салышчу. Апачык турган
акыйкатка кыяпат кылыш туура эмес го. Нурбеков сурап атпайбы? Жөн эле сурап койбой, кесиби укукчу болгон соң олуттуу маселе катары коюп атпайбы? Мамлекеттик түзүлүш калыптанып бараткан өлкөнүн укук таануу илиминин башатында турган илимпоз ушинтип атат. Акыйкаттык менен калыстык сезими өзгөчө өнүккөн билимдүү, элге таанымал адам койчу суроосун ушинтип коет. Нурбеков өзүнүн илимий эмгектеринде Кыргызстан өз алдынча эгемен өлкө боло аларын, ошондой болушу керек экенин ырастаган. Андай пикирин жарыя кылып келген. Кыргыз мамлекетинин өнүгүшүнүн бир өлчөмүнүн бир катары эне тилин, улуттук каада салттарын колдонууну, ошондой эле түпкүлүктүү улут өкүлдөрүнөн башкаруу аппаратын толуктоону көрсөткөн. Айтса, Нурбеков 1978 жылы СССР Конституциясын иштеп чыккан жумушчу топтун мүчөсү эле. СССРдин баш мыйзамына жазылган тезисти жарыя айтып, анын мыйзамга киргизилишин туура көргөн. Баш мыйзамда союздук республикалардын өз алдынча бөлүнүү укугу жарыя кылынган. Бирок анын жүзөгө ашырылышына эч ким ишенген эмес. Жашыруун жабык, өкүмзор буйрукчул өлкө болсо, андан чыгып кетүүнү ким ойлосун? Нурбеков болсо, ар бир союздук республика өз тагдырын өзү чечүү укугуна ээ болушу керек деп атпайбы? Куугун белгилүү укук таануучу окумуштуу, илимпоздук бийик сыйыргалдарга жетишкен Нурбеков калкынын алдыдагы тагдырына күйүп, анын калыс чечилишин ойлончу. Ошон үчүн ал опуталдуу суроолорду коюудан тартынчу эмес. Ал расмий ырасталган тезистерди чечмелечү. Ал СССРдеги бардык республикаларга, алардын ичинде кыргыздарга да тиешелүү болчу. Мыйзамдык планда эч кандай карама-каршылык жок экенин окумуштуу катары жакшы билчү. Анын артынан куугунтук менен басым кысым деле көп күттүрбөй башталды. Бул ишке келгенде жергиликтүү аткаминерлер аянышпады. Нурбеков эч кимге баш ийбеген, башкалардан өзгөчөлөнгөн илимпоз болчу. Партиянын саясаты менен коммунизм идеологиясына, ананда борборго жергиликтүү бийлик каш кайтара алчу эмес. Бул жактагылардын борборго жагуу аракетин Москвада отургандар колдобой, Нурбековдун укук таануу жаатындагы барк баасы кандай экенин билишкен төбөлдөр сабыр кылып турушкан. Илимий эмгектер үчүн бийлик билермандарына жакпай калган окумуштуунун жарандык позициясы катуу сынга алынат. 1973 жылы Кубанычбек Нурбеков кыйла жылдар бою иштеген университеттен кетүүгө аргасыз болду. Аны кызматтан алууга негиз берген буйрук 1973 жылдын 23 январында чыккан. Кыргыз мамлекеттик университетинин парткомунун, Кыргыз СССР элге билим берүү министрлигинин коллегасынын, ошондой эле КМУнун кеңешинин 1973 жылдын 23 январындагы номер 1-23-72 чечими Нурбековдун эмгектериндеги олуттуу теориялык, саясий каталары жана анын партияга туура келбеген жүрүм-туруму жөнүндө деп аталат. Университеттен айдалгандан кийин Кубанычбек Нурбеков жумушсуз отуруп калган. Бул аны басынтып кордоонун эң оор учуру эле. 1,5 жылдан кийин гана аны Кыргыз СССР Илимдер Академиясынын философия жана укук институтуна кенже илимий кызматкер кылып, өзү түзгөн илимий мекеменин эң төмөнкү кызмат ордуна алышкан. Анын өмүр жолунда көкөлөө да, кургуйга кулап түшкөн учурлар да көп болду. Илимпозду жакшы билген, колдогон адамдар колу жеткен жердин баарына, ал түгүл чоң борборго чейин кайрылышты. Чоң борбордон колдошкону менен өз жеринде аны куугунтуктап бөгөт коюп жатышты. Нурбеков баарын калбааттык менен көтөрдү. Кубанычбек Нурбеков 1985 жылдын 29 декабрында катуу оорудан каза болду. Чоң окумуштуунун жүрөгү өзүнөн жогоркуларды өзгөчө өнтөлөгөн республиканын партиялык жетекчилигинин куугунтугуна, аны унчукпай колдоп келген дудук интеллигенциянын мамилесине чыдай албады.
Анын Кыргызстан тарыхындагы орду кандай? Биринчи рет ал Кыргызстан жараны, атуулу инсаны. Мамлекеттик эки жүздүү саясатка келишпестиги баарына угулуп, баркын көкөлөтүп ийген. Анын атын шыбырап айтып, ал тууралуу ыкластуу студенттер көп нерсени билгиси келчү. Окуу китебин болсо ушул кезде да талашып окушат. Эми соңку сөз. 90-жылдары Кыргызстандын укук жана мамлекет тарыхы. Нурбеков маселеси ачык бойдон калган. Жылдар өттү. Бир ирет күч түзүмдөрүнө салт жана жемкорлук боюнча ачык лекция окуп жатып, Нурбековдун жарандык эрдиги, татаал тагдыры жөнүндө айтып калдым. Анан чайтынын маалында мага маңдайы жарык жаш жигит келип, жылмайып учурашып, өзүн тааныштырды. Кубанычбек Нурбековдун небереси экен. Кыясы юрист болсо керек. Жаркылдаган жакшы жигит экен. Кийин ошол жигит мени Нурбековдун аялы Лариса Григорьевна Ким менен тааныштырды. Экөө Ташкентте таанышып, өмүр өткөнчө ынтымакта жашаптыр. Аялы жакшы күндөрдө, кыйын чактарда бул турмуштагы ишенимдүү таянычы, жаркылдаган жакын адамы катары дайыма жанында болуптур. Таластаны Жылдыз эжедешчү. Айылдагылар баары жакшы көрчү. Жылдыздуу аял дешчү. Жылдызы жанып турган жан экен. Айыл турмушуна тез аралашып, Ташкентте жүргөндө өзбекче мыкты сүйлөсө, таласка келгенден кийин кыргызча сүйлөп кетиптир. Нурбеков эки уулдуу болгон. Лариса Григорьевна да укуктануу жаатындагы адис катары бир топ ийгиликтерге жетишиптир. Бир топ кызматтарда иштептир. Бул жагынан ал күйөөсүнөн анча деле артта калбаптыр. Анын бул турмушта тапканы кубанычбек гана болуптур. Күйөөсү тууралуу узун кепти ушул аялы айтып берди. Кийин анын аракети менен Таластын Кумарык айылында ачылган Кубанычбек Нурбеков атындагы музейде болдум. Анда Нурбековдун транзистору менен шахматы турат. Нурбеков отурган жумшак креслодо отуруп, терезеден көрүнгөн тоону, анын боорунда элин сүйгөн боорукер баланын боорулдай чуркап келатканын элестеттим. Материалды чагылдырган Эльмира Ногойбаева.